Саламатсызбы, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз медицинасынын кызматкерлери жана биздин ажыбыз Садыр Нуркожоевич жана УКМК төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич, сизге Кыргыз Республикасынын улуттук госпиталынын дарыгерлеринин жана профсоюз жамаатынан кайрылуу. Урматтуу биздин өкмөт башчылар, биз улуттук госпиталынын дарыгерлери жана медициналык кызматкерлери сизге өлкөнүн коопсуздугу менен жооп берген жетекчиси катары терең тынчсыздан менен кайрылып жатабыз. Акыркы убактарда медицина кызматкерлерине карата болгон кысымдар, ур токмок, коркутуу үркүтүүлөр жана кесиптик ишмердүүлүккө ачык тоскоолдуктар кескин көбөйдү. Айрым кесиптештерибиз кызмат учурунда ур токмок алынууда, коркутууга кабылууда. Бирок жабыр тарткан кызматкерлер укук коргоо органдарынын арызы менен кайрылуудан баш тартып жатышканы баары күбө. Анткени алар эртең өч алуу, куугунтуктоо жана ар кандай басымдар болсун коркуп, үн катпай, унчукпай калууга аргасыз болушууда. Мисалы, жакында эле лор бөлүмүндө болгон окуяны элдин баары билишет. Ал эми кечээ эле болгон окуяда элдин көзүнчө дарыгерлерди ур токмок алган күч органдарынын кызматкерлери жоопко тартылбады. Бул окуя мыйзам баарына бирдей эмес экенин, медицина кызматкерлеринин укуктары тебеленип жатканы ачык далилдейт. Кымбат убактысын, күн уйкусун, өз өмүрүн элдин ден соолугуна үчүн ардаган ак халатчандар эмне себептен басмырланып кордук көрүшү керек? Мамлекет өз дарыгерин коргобосо, анда бизди кайсы тартипте, кайсы мыйзамга ишенебиз? Бул бизге акыйкаттык жок болуп жатканын жана медицина тармагында коомдук ишенимдин төмөндөп жатканы ачык белгиси. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерден төмөнкү өтүштөрдү билдиребиз. Биринчи, медицина кызматкерлерине карата жасалган зомбулук, коркутуу, басым көрсөтүү фактылар боюнча көз карандысыз адилет иликтөө жүргүзүлсүн. Экинчи, жооптуу кызматтагы адамдар тарабынан жасалган аракеттерге укуктук баа берилсин. Үчүнчү, болгон окуяларды мыйзам жолунда так жана туура чечим чыгарып, мыйзамсыз иш аракеттерди жасаган кызматкерлерге чара көрүлсүн. Андан тышкары, биз сиздерден адилет мамиле, мамлекеттик коргоо жана акыйкат чечим күтөбүз. Эгер бул зомбулуктарга бөгөт коюлбосо, медицина кызматкеринин моралдык абалы мындан да начарлап кетет. Кыргыз медицинасына олуттуу көңүл буруңуздарды суранабыз. Биз сизди тартип менен мыйзамдуулукту көзөмөлдөгөн орган катары бул маселеге өзгөчө көңүл буруп, элдин саламаттыгы үчүн кызмат кылган дарыгерлерге коргоо жана колдоо көрсөтүңүздөр деп терең ишенебиз. Сиздерди